Бул 7 жаш дегенде так чектелген жаш эмес, бул бирок эмне көпчүлүк учурда көпчүлүк балдар ошондой 7 жашында эмне сөзгө түшүнүп, ой жүгүртүп, кичине акыл калчап калат. Бирок бул баарына бирдей эмес. Кээ бир бала эмне 6 жашында эме болушу мүмкүн. Кээ бир бала 8 жашында, 9 жашында. Бирок көпчүлүк учурда жалпысынан ошо 7 жаш. Эми ошол 7 жашында тамиз болгондон кийин мунун айрым шарт деп аткан эмне? Демек, жаш бала кичинекейинде намаз окуса, ал намазда жараксыз. Мисалы үчүн 5 жашар, 4 жашар, кичинекей балдар 6 жашар, акыл эсин билбейт, сүйлөп атат, ойноп кете берет, алаксып кете берет го. Андай эмелер окуп атса, ал намазда жараксыз. Анткени ниет кылууну билбейт да, ал ниет эмне экенин да түшүнбөйт. Демек, 7 жашар, 8 жашар, 9 жашар болсо, ал уже түшүнөт. Намазды айтып түшүндүрсөң, чыкпаш керек, ниет деген бул нерселерди түшүнөт. Ал окуса, намазы туура болот, жарактуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтты: "Муру абнаакум бис-салати ли-7 вадрибухум алейха ли-10 ва фарриqu байнахум фил-мадажи". Балаңарды 7 жашында намазга буйрук кыла деди. 7 жашында намазга буйруу бул не важип эмес, сүннөт бекемделген. Не тарбиялоо иретинде, намазга үйрөтүп тарбиялоо иретинде. Демек, 7 жашынан биз акырын намазды окутуп башташыбыз керек. Намаз окушуң керек деп, аны кыйнап тажатпастан, кээде өзүң менен тургузуп, абалына жараша акырын жаттатып, үйрөтүп, көндүрүп, рекеттерин жаттатып, дуаларын, зикирлерин жаттатып, акырында үйрөнүш керек. Андан кийин деди, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Вадрибухум алейха ли-10". Эгерде 10 жашында окубай жаткан болсо, анда эмне? Аны уруп окуткула деди. 10 жашында окубаса, уруп окуткула деди. Уруу дегенде алымдар айтат, дарба ta'dibin дейт. Мындайча айтканда, тарбиялоо иретинде уруу. Бир жерин көгөртө, өзөртө чабуу эмес аны. Акырын эле кичине коркутуп, жошулатып, таяк менен колуна. Акырын мындай тарбиялоо иретинде уруп, катуу эмес да, катуу уруу эмес. Анткени ал эмне балагатка жакындап калды. 10 жашында уже балагатка жакындап калат. Демек, 10 жашында ошентип окутуп башташ керек. Бул да важип эмес. Эмне, бирок бекемделген. Түшүнүктүбү? Андан хадисте айтты: "Ва фарриqu байнахум фил-мадажи". Жаш балаңарды төшөктө ажыратып жаткырала деди. Биз эмне 10 жашар, 15 жашар болуп калса деле, баарына бир төшөк салып коюп жата берет. Чынбы аралашып? Бул болбойт шариятта. Шариятта эмне? Жаш балдарды ар бирине өз-өзүнчө жаткырыш керек. Мындай бири-бирине жабышып, бири-биринин авратын көрүп, бири-биринин денесине тийишип эметпеш керек. Түшүнүктүбү? Өзүнчө жаткырыш керек. Демек, 10 жашында биз эмне? Балдарыбызды акырындап коркутуп, мындай кичине эметип, анча-мынча уруп болсо дагы баланы көндүрүп намазга үйрөтүшүбүз керек. Азыркы күндө тилекке каршы 7 жаштагы нары турсун, 10 жаштагы нары турсун, чоң кишилер деле намаз окубайт. Демек, намаз окубаган адамдар кимдер? Намаз окубаган адам, буякта намаздын шарттарын билип атабыз, капыр адамдар үчүн намаз окубайт. Же болбосо акыл эси ордунда эмес адамдар. Же болбосо азыр келет, эмне? Аялдар этек келген учурда, төрөттөн кийин нифас келген учурда окубайт. Ал эми акыл эси ордунда болгон, же болбосо балагатка жете элек жаш балдар окубайт. Акыл эси ордунда болгон мусулман адам, ал эмне? Окуш керек, сөзсүз түрдө. Бул ушунчалык негиздүү ибадат да бул. Намазды таштаган бул аябай чоң күнөө. Кээ биркилер кайдыгер карайт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш балдарды 7 жашынан буйрук кыла деп атат. 10 жашынан уруп окуткула дейт. Себеби ал балагатка жакындап калды. Балагатка жетер менен окубай турган болсо, ал чоң күнөөкөр болот, атасы да күнөөкөр болот, эгерде окутпай турган болсо. Түшүнүктүбү? Биз көпчүлүгүбүз кайдыгер карайбыз. Балабызды таштап, намазын деле эметпейбиз. Балаң мектепте жакшы окугай койсо, аябай күйөөсүн, урушасын. Балаң бир жумуштарды аткарбай койсо, аябай жинденет. Бирок эмне, баласы намаз окубаса ага көңүл деле бурбайт да. Көпчүлүк ата-энелер ушундай. Бул эң жаман, балага эң жаман тарбия жана ошондой эле баланын тарбиясындагы эң чоң кыянаттык ушул. Ата-эненин балага тарбия берип аткандагы эң жаман кыянаттыгы, эгерде намазга тарбиялаган эмес болсо, бул эң жаман кыянаттык. Бул укук деп коет. Укук деген ата-энеге ак болуу деген сөз бар бизде кыргыз тилинде. Укукул валидейн деп коет да, ата-энеге ак болуу бул эң чоң күнөөлөрдөн. Мындайча айтканда, ата-энени наразы кылуу, ата-энеге оорой сүйлөө, ата-энеге катуу тийүү, көңүлүн оорутуу бул эң чоң күнөөлөрдөн. Ошондой эле укук
ата-энеден балага карата да болот. Ал эмне? Ошо динге тарбиялаган эмес болсо, тавхидке тарбиялаган эмес болсо, намазга тарбиялаган эмес болсо, орозого тарбиялаган эмес болсо, ал ата-эненин балага кылган тарбиясында кыянаттыгы болот. Бул эң жамандык. Балаңды тарбиялаганда, эгерде ага ушундай окутуп, чокутуп, кыйын кылып тарбияладың, бар жокту билет, бардык тилди титат, кыйын болот, акча тапканда кыйын болот. Бирок эмне, эгерде аны намазга тарбиялаган эмес болсоң, динге тарбиялаган эмес болсоң, тавхидке тарбиялаган эмес болсоң, анда анын акыретини кууратып жок кылган болсуң, түбөлүктүү бактысыздыкка тарбиялаган болсуң. Эгерде ал эчтеке акчаңды таба албаса деле, иштей албаса деле, башка кыла албаса деле, бирок эмне, эгерде Аллах Таалага ибадат кылган абалда, намаз окуган абалда болуп тарбияланган болсо, ал эмне, ага түбөлүктүү бактылыкту берген болосуң. Ошон үчүн биз бала чакабыздын тарбиясында эң биринчи ибадатына көңүл бурушубуз керек. Азыр көпчүлүк ата-энелер материализм болуп калганда мына жалаң гана ошол нерсеге тарбиялайт. Балам сен мындай болосуң, сен кыйын болосуң, сен монтип акча табасың. Баласы акча тапкан болсо, жакшы иштеген болсо, аябай жакшы бала. Баласы кимиси колунан жумуш келбей акча таба албай турган болсо, ал болбогон бала. Ушул нерсе. Анан келечекте мындай болосуң, келечегиңе мындай кылышың керек. Келечек менен коркута берет. Аллах Таалага байлоо, Аллах Таала жөнүндө жакшы ойлоо, Аллах Таалага тоокел кылуу деген нерселер жок да. Баланын келечеги кандай болот экен деп. Эгерде биз жалаң ошо материалдын жагын карай турган болсок, анда бир жаныбар айванды багып аткандай эле багабыз. Эгерде диний тарбия бербей турган болсок, намазга элестетиң, ал 1000 бай болсо дагы, 1000 жакшы жашоодо жашаса дагы, бирок Аллах Таалага сажда кылбай жүрүп өтө турган болсо, бул чыныгы бактысыздык, чыныгы курагандык ошол да. Ошон үчүн жөн эле бир айванды баккандай бага бербестен эң биринчи тарбиясына көңүл бурушубуз керек. Көпчүлүк ата-энелер ушундай жалаң гана материал жагын карайт. Кийимини карайт, кийим кечеси жакшыбы, курсагы тоюп атабы, болду. Намазы, ибадаты, Куран окуганды үйрөнүп атабы, тавхид үйрөнүп атабы, нелерди үйрөнүп атабы, арам иштерди айтып атабы, бул арам, бул күнөө, ал нерселерди такыр үйрөтпөйт да. Такыр үйрөтпөйт. Кээ бир динди түшүнгөн адамдар деле баласы ушинтип жүрсө эле, жанында жүрсө эле, өзү эле тарбияланып кала тургандай эле көрөт. Азыркы күндө өзгөчө бала чакабызга катуу көңүл бурушубуз керек. Эмне себептен? Анткени азгырык ушунчалык көп. Телефонун ачат, бүт бир ушунчалык төмөн түшүгөн багындай жаман кылык жоруктарды телефонунан оңой көрүп отурат, чынбы? Мектепке барса достору, даже садиктен баштап, баазы мына көчөгө чыгып, доорлордо карасаңчы, кичинекей балдар 1-2, 3 класс сүйлөгөндөрүн карасаң, аябай багы оозу бузук жаман сөгүнүп сүйлөгөндөр бар. Ал мектепте ошончо нерсе көрөт, телефондо ошончо нерсе көрөт, интернетте көрөт. Демек биз бала чакабызга тарбия беришибиз керек. Менин айтканым не болот эле дебестен, эң биринчиден өзүбүз үлгүлүү болушубуз керек. Намаздарды үйдө, сүннөт намаздарды, нафил намаздарды окуп турушубуз керек. Өз убагында үйдө аялыңа карата дагы, бала чакага карата дагы ошол тарбияда түшүнүк болуш керек. Ошол үйдө бизде эң негиздүү нерсе жашоодо намаз деген. Мындайча айтканда, аялың намазын кечиктирип аткан болсо, аябай мындай опырталдуу, чоң бир жаман иш болуп аткандай кылып айтып тарбиялап, бала чаканын көзүнчө дагы ошону түшүндүрүш керек. Түшүнүктүүбү? Кээ биркилер бар да, аялы кайдыгер намазын кечиктирип, шашпай, асыр өтүп кетип атат, зухр өтүп кетип атат, зухрду асырга барып окуп атат. Байыр да, окуп атабы, окубай жатабы, сурабайт деле. Намаз окудуңбу деп да сурабайт. Эртең менен өзү туруп кетет, же аял уктап жатат, келсе уктап жаткан болот, намазын окубады. Бала чакасы деле ошондой, 10 жашар, 10дон ашып калса деле ошондой. Мейли балам уктай берсин депчи. Бул деген аябай тарбиядагы кыянатчыл болуп эсептелинет ата-эненин. Ошон үчүн биздин Аллах Тааланын алдында эң жоопкерчилигибиз, Аллахтын алдындагы эң чоң мойнубузга жүктөлгөн милдет бала чакабыздын ошол намазы, дини болуп эсептелинет. Тамак ашы, кийим кечеси ал экинчи, кийинки очередде орунда турат. Түшүнүктүүбү? Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара ва қудуха ан-нас вал хижара уиддат лил кафирин." О иман келтиргендер дейт. Силер өзүңөрдүн нафсыңарды жана үй бүлөңөрдү ушундай оттон сактагыла дейт. Ал от кандай дейт? Ва қудуха ан-нас вал хижара. Ал оттун отундары адамдардан жана таштардан болгон дейт. Отун менен күйбөйт, ал көмүр менен күйбөйт. Ал не?
Ал тозокто ушундай дейт. Ал жердин отундары адамдардан, таштардан болгон оттон сактагыла дейт. Бала чакаңарды, үй бүлөңөрдү, өзүңөрдүн нафсыңарды дейт. Биз аны кантип сактайбыз? Аны ошо динине көңүл бурганда, тарбиясында эң биринчи важип болгон, мындайча айтканда, диндин негиздерине карата тарбиялашыбыз керек. Мындайча айтканда, биринчиси таухид, ла иляха иллаллах калимеси. Ширк болгон сөздөр аз көп таркаганда, эгерде ширк болгон сөздөрдү аялың болсун, балдарың болсун, тууганың болсун сүйлөп алган болсо, дароо түшүндүрүш керек аны. Адаш сүйлөп алды да билбей сүйлөп алды, жөнөкөй деп калтырбаш керек. Дароо нан урсун, бычак урсун деп алды, же болбосо эмне гороскоп жөнүндө бирдекени айтып атат, дагы бирдеке ырым-жырымдарга ишенип атат. Ага окшогондору дароо түшүндүрүш керек. Бул ширк, бул постоянно кайталап туруш керек. Эң биринчи ла иляха иллаллах мухаммад расулуллах калимасы. Андан кийин намазды ушунчалык жашоодогу эң негиздүү нерсе кылып сиңиришибиз керек. Балдарыбызга ушундай сиңиришибиз керек. Мындайча айтканда, намазды орусча айтканда ни в коем случае таштаба дегендей. Чүнкү эч кандай абалда таштабаган балам. Намазың сенин ийгилигиң, намазың сенин бактың, намазың сенин жашооң, намазың сенин келечегиң деп ушундай тарбия беришибиз керек. Андан кийин орозо, кудурет жесе кийин зекет, ажылык болуп кетет. Эң негизги ушул ибадаттарга тарбиялаш керек. Андан кийинки нерселер, кулук мүнөздөр, жакшы мамилелер, ата-энеге жакшы мамиле кылыш керек, тууган урукка жакшы мамиле кылыш керек, досторго жакшы мамиле кылыш керек. Аларды акырындык менен хадис айтып, арам күнөө иштерди акырын, бул арам, риба арам, арак арам, суткорлук арам деген ошолорду акырындыкта менен түшүндүрүп кете беребиз. Бирок бул нерсе намаз менен ла иляха иллаллах келмеси, таухид, бул эң негиздүү нерсе болуш керек. Ушундай сиңириш керек балдарыбызга, түшүнүктүүбү?